орозого тиешелүү Шаввал айындагы 6 күндүк орозонун боюнча сөз кылабыз. Орозонун бүткөндөн бери Шаввал айындагы биринчи 10 күндүк өтүп баратат. 10 күнү кетип баратат. Бул 6 артыкчылыгын эскерип кетейин. Аллах Тааланын жардамы менен. Шаввал айындагы тутулган 6 күндүк орозонун кандай фазилетке экен. Бул Аллах Тааланын бизге болгон чексиз ырайымы, мээрими, жакшылыгы, неаматы. Кичине эле сооп амал кылып, ушундай ополтоодой чоң соопторго ээ болобуз. Кээ бир алымдар эскергендей, бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү өмүрү кыска. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да хадистеринде эскерген. Менин үммөтүм 60 менен 70тин ортосунда гана болот. Ал жаштан сейрек гана өтөт деп. Адан жашы өтүп өлгөндөр саны аз болот өтө деп. Анан ушундай өмүрү кыска үммөткө Аллах Таалам көп жакшылыктарды убакыттарга, сезондорго коюп койгон. Адам кыямат кайым барганда, о Аллах Таалам, Нух пайгамбардын коомуна 900 жыл, 1000 жыл берипсиң. Менин жашым 50-60 эле өтүп кеттим, эч нерсеге үлгүрүп калбадым деп өкүнүп, шылтоо айта албайт. Себеби ар бир ошол эле Зулхижада, Мухаррам айында, Ороз айында Кадыр түн кечеси ушундай кичине эле ибадат кылып койсо эле, ошол күнгө, ошол заманга, убакытка бекем болуу менен көп жыл деген, мисалы Кадыр түнгө туш келип калысы 83 жыл, 4 ай. Ошондой ибадат 83 жыл кылган ибадаттын сообунан жакшыраак сооп болот. Ороз айында койгон, Шаввал айында 6 күн түтүп коюу менен адам 1 жылдык орозонун сообуна ээ болот. Мындай айтканда 1 жыл толугу менен орозо кармады деген. Бул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистеринде өзү шарктап, баяндап түшүндүрүп берген. Биринчи артыкчылыгы ошо Шаввал айындагы 6 күн орозо тутуу, 1 жыл соопко ээ болот адам баласы. Жана ошол хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде түшүндүрмө берген. Кантип 6 күн орозо тутуп коюу 1 жылга тете келип калганы. Насайде Ибн Мажиде келген, Сахих Таргиб ва Тархибде келген бул хадис. Ман сома ситтата айям ба'дал фитр кана тамамас сана. Ким 6 күн ушул ооз ачылгандан кийин айттын эртеси туткан болсо 1 жылдык соопту алат. Себеби ман жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Ким 1 сооп менен келе турган болсо, Аллах Таала мага 10 сооп берет. Адам баласы 1 сооп кылса, Аллах Таала мага 10 сооп берет. Имам Навави айткандай, алымдар айтышат, эмнеге 1 жылдык соопту берет? Себеби 1 сооп амал 10 эсеге болот. 30 күндүк орозо 10 айдыкы болот дагы, ал эми 6 күн туткан орозо 2 айдык болот дагы, жалпы 1 жылдагы 12 ай болот дейт. Мына ошентип 6 күн тутуп коюу менен адам 1 жылдык соопту алат. Бул биринчи артыкчылыгы. Экинчи артыкчылыгы Шаввал айындагы 6 күндүк орозо. Бул кадимки эле адам баласына буйрук парстарга Аллах Таалам нафил сүннөттөрдү байлап койгон. Мисалы багымдат намазынын алдында 2 рекет сүннөт окуйсуң. Бешим намазынын алдында сүннөт бар. Парстан кийин дагы сүннөт бар, нафилдер. Бул нафилдерди окуу менен ошо парстагы кемчиликтерди толуктайт. Жана ошол парстардагы кемчиликтер болуп кала турган болсо, оордун толбой кала турган болсо, кыямат кайымда Аллах Таалам нафилдер менен, сүннөттөр менен толуктап коет. Мына ошондой эле Шаввал айындагы 6 күндүк орозо кудум ушундай деп алымдар айтып келишет. Буга кайсы хадис айтат? Аввал ма юхасабу бихил абд яумал кыяма ас-сала ал-мактуба. Кыямат кайымда эң биринчи эле адам сурала турган бул намазы, парс намазы. Эгер парс намазы толук болбосо, Аллах Таалам айтат: "Унзуру халлаху мин татава." Карап көргүлө, анын өз эрки менен кылган сүннөт нафил намаздары барбы деп. Эгер бар болгон болсо, ошол парзын толуктайт дейт. Но ошондой эле орозо парз 30 күндүк. Жана ошол орозодогу Аллах Таалам жардам менен 1 жылдык соопту аласыз, жана орозодогу кеткен кемчиликтерди дагы толуктайт. Кадимкидей парз намаздарда кемчиликтерди сүннөт нафилдер толуктагандай эле орозонун дагы кемчиликтерин ушундай 6 күндүк тутуп аткан орозо дагы толуктайт. Алхамдулилла. Үчүнчү артыкчылыгы. Орозо бүтөр менен эле орозону унутуп койбой, умтулуп дагы орозо тутуучу. Бул эмнеден белги десе, алымдар айтат, адамдын орозосунун сообу
Аллахтын алдында кабыл болгон белгиси. Себеби Аллах Таалам кулунан бир ибадатты кабыл кылган болсо, ал кийинки дагы ибадат кылууга ийгилик берет, тауфик берет дейт. Бул белгиси. Аллах Таалам андан ыраазы болгону, кылган ибадатын кабыл кылгандыгы. Алымдар айткандай, "Савабул хасана ал-хасана ба'даха". Бир сооп амалды кылгандан кийин, анын артынан сооп амал кылуу бул алдындагы сооп амалдын кабыл болгонун белгиси. Сообунун берилген белгиси. Фаман амила хасана сумма атба би хасана ба'даха. Кимде ким бир сооп амал кылып, ошонун артынан эле кайра дагы сооп амал кылса, бул биринчи сооп кылган амалынын кабыл болгонун белгиси дейт. Ал эми кимде ким жакшылык амал кылып, артынан эле күнөө кылган болсо, ал жакшы кылган амалы кабыл болбогон белгиси. Мындайча айтканда, орозодон кийин ушул Шаввалды 6 күндүктү калтырбай тутушуңуз, орозоңуздун сообу Аллахтын алдында кабыл болгондугунун белгиси. Шейх Солих Фаузан хафизахуллах мындай дейт: орозонун кабыл болгон белгиси сооптун артынан сооп амал кылышы. Эгер орозодон кийин мусулман адам абалы жакшы, соопторго умтулса, жакшылык иштерди жасаса, бул далил кабыл болгону. Эгер анын карама каршысын жасай турган болсо, сооптон кийин күнөө иштерди, бул далил. Ал орозосуна кайдыгер, Аллахтан алыстап атканына белги. 4-чү артыкчылык Шаввал айындагы орозо тутуунун. Мен кулумдун күмөндөмүн дейт Алла Таала. Биз баары ушундай күмөндө, ушундай үмүттөбүз. Аллах Таалам орозо айында күнөөбүздү кечирди, ушундай нематка жеттик деген. Кимде ким орозо келип күнөөсү кечирилбесе, алыстагандан алыстаган. Орозо ай келип күнөөсү кечирилбесе, мындай адамда жакшылык жок деген сөз. Мына ушул баардыгыбыздын ушулайда күнөөбүз кечирилди, жакшылыкка Аллах Тааламга шүгүр айтпайлыбы? Ушундай жакшылыкка шүгүр кылып, Аллах Тааламга биз шүгүр кылып, Аллах Тааламга рахмат айтып, ыраазы болуп, биз орозо тутуп атабыз. Мурунку салафтар айткандай, "Ида уфика ли қиям лейла мин лаяли асбаха фи нахариха соиман" дейт. Кайсы бир адам түнкү намазга туруп калса, эрте менен таңга маал оозун жаап орозо тутчу эле дейт. Эмнеге десе, "Уяжалу сиямаху шукран лит-тауфиқ лил-қияма". Ошол түндө тахаждыкка турганга Аллахтын ийгилиги не жеткендиги, ошо Аллахка шүгүр айтып, рахмат айтып, күндүзү орозо кармачу эле дейт. Түндөн мен намазга насип кылдың. Түндө тургузуп мен намаз окуттуң деп Аллах Тааламга шүгүр айтып, күндүз орозо тутчу эле дейт. Салафтарда бул белгилүү болгон, бир сооп амалга жеткенден кийин ошол сооп амалга шүгүр кылуу Аллах Тааламга. Бул Аллах Тааламдын ийгилиги, жеңилдиги, бизге жардамы деп. Ошон үчүн Ухайб ибн Уард деген алым айткан: "Ла тасалу ан саваби". Бир сооп амал кылсаңар, анын сообун сурабай эле койгула. Бирок эмнени сурагыла десе, ошол сооп амалды кылгандан кийин ки амалы кандай болду, ошону сурагыла деген. Шүгүр кылдыбы? Ошол амалдан кийин кандай амалдарды кылып баштады ал адам? Мындай артынан кандай кетти? Бул деген сөз мен кылдым, кыйраттым болду деп бейгапар болуп койбостон, ошол сооптун сактап калыштын жолун ойлоо. Аллах Тааламга шүгүр кылып, момун адам сыпаты ушундай болот. Жакшылык амалды кылса дагы коркуп турат, кабыл болобу, болбой калабы Аллах Таалам алдында. Жана ошол соопту жоготуп алуудан коркуп, ал эми мунафык адам болсо, бейгапарда болот. Токтукта, тынчтыкта жүрө берет. Ал амал кабыл болду, кабыл болбоду кызыктырбайт. Сыртынан адамдар көргөзүп кылып койсо болду. Хафиз ибн Раджаб рахимахулла айтат: "Фа амма муқабалату ни'мати тауфиқ ли сиями шахр Рамадан биртикабил мааси ба'даху фахуа мин фи'ли ман баддала ни'маталлахи куфра". Ал эми ушул орозо айындагы нематты, орозонун нематын, ийгилигин кийин орозого жетип, ушундай нематта болуп эле артынан кайра күнөө иштерге түшүп кетиши, бул Аллах Таалам берген нематты капырчылыкка алмаштырып салуу. Ачкан шүгүр кылбоо деген сөз. Ошон үчүн мурунку салафтардан кабар жеткенде, ушундай бир коомдор бар, орозо айында тахаждкө турушат, ибадат кылышат, умтулушат, бирок орозо бүткөндөн кийин эле баягы жакшы амалдарды унутуп калышат дегенде айткан: "Бисал коум илла я'рифуна лиллахи хаккан илла фи шахр Рамадан". Кандай алар жаман коом, Аллах Тааламды тек гана ошо орозодо гана таанышат.
болбосо солих амалды адам орозодо эле эмес, толук жыл менен кылыш керек, толук жылы. Ошол орозону жеткенибиз, ошого ибадат кылууга, түнкү намаз, зикирлерибиз, кылган ибадаттарга жеткен Аллах Таалага шүгүр кылып, ушундай жакшылыкка жеткизсин деп, ушул неметка Аллах Таалага шүгүр кылып орозо тутуп атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткөн алдыңкы күнөөлөрү кечирилсе дагы түнкүсүн узак намазга турар эле. Буттары жарылып кетер эле. Аны көргөн Айша энебиз, сен өткөн алдыңкы күнөөлөрүң кечирилген го, өзүңдү аябайсыңбы дегенде айткан го, афада акуна абдан шакуро, мен шүгүр кылган кулдан болбоймунбу деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой болуп аткан болсо, биз жакшы үмүттөбүз да күнөөбүз кечирилди деп ороз айында. Мына ушулга биз рахмат айтып шүгүр кылышыбыз керек. Вали тукмилул айддата, орозоңорду толуктап, вали тукаббируллаха, Аллах Тааламды улуктап, аля ма хадакум, силерди түз жолго салганга, вала аллакум ташкурун, силер шүгүр кыларсыңар деген. Мына орозону айтып, Аллахты улуктагыл, андан кийин жана шүгүр кыларсыңар деп Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 185-аятта айтып атат. Кээ бир алымдар айтат, ушундай шүгүр кылыштын өзүнө шүгүр кылыш керек. Субханалла. Кандай улуу терең сөз. Ушу шүгүр деген маанисин билүү, ушуга жүрөктүн ойгонгон үчүн дагы шүгүр кылышыбыз керек болот Аллах Таалага. 5-чи артыкчылыгы. Бул Аллах Тааламдын кулун жакшы көргөндүгүнүн белгиси туугандар. Эми ороз айында парс, муну тутпасаң күнөөкөр болосуң, элдин баары тутуп атат, тутасың. Анан орозо бүткөндөн кийин ким нафил тутуп атат, ким тутпай жатат, аны эч ким деле билбейт. Бирок адам ошол белин бекем байлап, унутпай орозодо жүрүшү, мисалы 1-күн, 4-күнү, бир айда 3 жолу сыяктуу сүннөттө келген орозо тутуп жүрүшү, бул белги. Эмнеден белги? Аллах Тааламды жакшы көрөр. Жана Аллах Таалам дагы ал кулун жакшы көрө турганынан белги. Мына ушул Шаввал айында ушул нафил орозону тутуу менен Аллахтын сүйгөн пендесине айланат. Хадис кудусте айткандай, "Ома язалу абди ятакаррабу илейя бин навафил хатта ухибба" дейт. Менин кулум жакындай берет навафилдер менен. Парс болбогон амалдар менен. Кылсаң сооп, кылбасаң күнөөкөр эмессиң деген амалдар менен жасай берип Аллахка жакындап, Аллах Таалам аны мен жакшы көрүп калам дейт. Мына ушун үчүн мындай нафил, сооп, сүннөт амалдарга шашылышыбыз керек туугандар. Азыр Шаввалдын 1-10 күндүгү өтүп баратат. Өттү десе болот. Ар жакта 20 күн калды. 6-чы жакшылык, артыкчылык. Субханалла туугандар, бул неаматтында жүрөгүбүз менен сезе билели. Кимде ким ар бир ушу орозого жеткенде бул неаматты кадырлап, барктап, андан кийин ушул Шаввал айындагы 6 күндү таштабаган адам өмүр бою орозо тутту деген соопталат. Биз 1-чи артыкчылыгында 1 жылдык дебедикпи? Өмүр бою орозодо болот. Мындай элестетип көрүңүзчү, өмүр бою орозо тутушуң керек. Ушундай өмүр бою орозо туткандын сообуна жетким келет деген кыялыңыз бар болсо, Шаввалды калтырбаңыз. Орозону тутуп атасыз. Шаввалды калтырбасаңыз 1 жылдык сооп, ал эми орозо жыл сайын келет. Жыл сайын Шаввал тутасыз. Бул деген сөз өмүр бою орозо тутту деген сооп амалга ээ болосуз. Адам баласы ушундай жакшылык иштерди мындай кайдыгер карап болсо жазылып атат да деп, адам канчалык кылган амалына маани берип, ошонун сообун Аллах Тааламдан үмүт кылган сайын сообу көбөйөт. Канчалык амал кылса деле, бирок кайдыгер болсо, көп амал кылса дагы анын сообу кичинекей болуп калат. Себеби амалдын жазылышы сообу, анын кабыл болушу ниетке байланган. Ошон үчүн салафтар айткан, канча деген кичинекей амалды ниет чоң кылат деген. Канча деген чоң амалды ниет кичинекей кылып чыгат деген. Ниетке жараша болот. Жана мен кулумдун оюндамын дейт Аллах Таала. Жакшылык ойлосо жакшылык, жамандык ойлосо жамандык дейт. Нух пайгамбардын өмүрүндө болгондо доорунда мен мындай кылмакмын деген бар кур сөз. Мына биз угуп атабыз, билип атабыз. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы туугандар. Өтүп кетпесин ушундай жакшылыктар. Кээ бир учурда орозо айы 29 күн болуп эле бүтүп калат. Ошондо биз 6 күн тутсак, бул жак 290 күн эле болуп атат, 300 күнгө жетпей калып атат. Кандай болот, 1 жылдык болбой калабы деп сурагандар бар экен. Бул да Бухариде, Муслим деген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шахран ла янкусан, 2 ай бар, ал кемибейт деген.
мындайча айтканда 2 ай бар. 29 күн болсо деле 30 күн болуп санала берет соо. Бул Зулхижжа айы жана ушул Ороз айы дейт. 29-на жаңырып кетсе деле ал толук ай болуп санала берет. Туугандар, сооп амалды сактап калууга кам көрөйлү. Ушунча жакшы амалдарды кылып туруп төгүп салуудан, рия кылып, милдет кылып, жана ошол сооп амалдарды жок кылып сала турган амалдардан сак болойлу. Ошондой сооп амалдардын жазылышына тоскоол болчу амалдардан сак болойлу. Аллах Таалам ушундай коомдон болбогула деп бир аялды Куранда мисалдаган. Нахр сүрөсү 92-аят. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Силер ушундай бир аялдай болбогула деп бир аялды мисалдаган. Ал кандай десе, жана бекем ийрит го дестер, мындай токуп, аябай мээнет керек, убакыт керек. Бекем ийрип орогон соң дейт, мында саймалап. Анан бүткөндөн кийин кайра жанагы ийигин сындырып, жибин чуап салат да кайра. Токуган бар чесип салат. Канча убакыт кеткен. Ошол аялга окшобогула деген да. Мына биз дагы ошентип күн дебей, түн дебей канча мээнет кылып, аракет кылып, жыйнаган соопторубузду жок кылып салбайлы. Же болбосо, мына 30 күн орозо туттуңуз, 6 күн тутуп койсоңуз 1 жылга жете турганды кой берип салбагыңыз да. Бул дагы сох хадис, ушул хадис менен сөзүм аяктайт туугандар. Өтө чырайлуу хадис. Бул дагы ушул орозого тиешелүү. Субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна фил жанна гурафан юра захируха мин батиниха." Ва батинуха мин захириха. Бейиште ушундай бир бөлмөлөр бар. Ал сыртынан ичи көрүнөт дейт. Ичинен сырты көрүнөт. Аны Аллах Таалам ушундай адамдарга даярдап койгон дейт. Ушул 4 нерсени өзүңүзгө көздүн карегиндей кылып сактап алайлы туугандар. Биринчиси ким десе, лиман ат-таам, беришендик кылып, кайрымдуулук кылып тамак берген адамдарга. Жесең да бирөөлгө бөлүшүп жеп, кедей кембагалдарга тамак берген адам. Жана ва афша салам, көкүрөгүн кенен жасып, адамдарга салам берген адам. Жана түнкүсүн адамдар уктап атканда намаз окуп аткан адам, түнкү намаз. Андан кийин орозосун улаган адам деп келет хадисте. Көрдүңүздөрбү? Орозосун улаган адам. Ушул Шаввалдын дагы артыкчылыгын айтып атып, алымдар ушул хадисти эскеришет. Улаган деген сөз дайыма орозосун камын жеп жүргөн, ушул 1-күн туткан, 4-күн туткан, 1 айда 3 күн туткан, ороздон кийин ушул Шаввалды калтырбайт, көздүн карегиндей сактайт. Фанакаллама бихамди ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.